Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум жалпы кыргызстандыктар. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир көйгөй бар, бир маселе бар, түйшүк бар. Бул кымбатчылык. Кымбатчылыктын негизинен оордугун карапайым калк гана жакшы сезет. Анан беркиндей күчтүү бизнесмендер, капчыгы калың инсандарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Эми аларга кымбатчылык сезилеттир, бирок карапайым калктын жоон терисиндей сезген сезим буларда болот. Эми албетте бул инсандар дагы негизи мээнеткеч, иштерман инсан ошондой жакшы даражаларга, жакшы көрсөткүчтөргө жетет. Анан баардыгыбыз эле ошондой жакшы иштеп, баарыбыз эле бир чекеден мындай күчтүү болуп кете турган болсок, анда жашоо дагы бир аз окшой калса керек. Алла таала дагы кээ бир инсанды ушундай күчтүү, кээ бир инсанды мындай бир аз алсызыраак же болбосо бир мүнөз, ар бир кишинин, ар бир инсандын өзүнүн мүнөзү бар, ошого жараша өзүнүн жашоосу уланат. Эми мындай туугандар, бул жерде кымбатчылыктын негизги себептерин мынтип карап көрсөк, эми менин көз карашым боюнча эки себеби бар кымбатчылыктын. Биринчи кезекте биз инсандар өзүбүз дагы ошол кымбатчылыкка түрткү барып кеткенбиз. Кандай? Мисалы үчүн күндүк эле мына базарда иштеп жүргөн, соода тармагында бизнесте жүргөн инсандар ушу менин айтканым менен макул болсо керек, туура эле депчи себептегенде, мисалы мен соодагер катары бир буюмду алып келип туруп сатарда бир кымбатыраак сатып алсам жакшы пайда көрдүм дейм. Анан ким болбосун көбүрөөк пайда көрөбүз деп кымбатыраак сатабыз дейбиз. Бирок биз нар жагын ойлобой өткөнбүз да. Алып аткан кишинин, кардардын каражаты кандай, мүмкүнчүлүгү кандай. Эми Кудайга шүгүр, мындай карап көргөндө ыймандуу же болбосо напси ток соодагерлерибиз көп, Кудайга шүгүр. Бирок кээде напс деген нерсе да мындай кымбатыраак сатып алсам экен деген ар биринде эле, ар кимде эле боло берсе керек ошолчу. Экинчи, ижара маселесинде. Ижара маселеси дагы тилекке каршы бул бир кандайдыр бир механизмди түзүп берет да, бул кымбатчылыкка түрткү бере турган механизм, ижара, аренда. Мисалы, соода тармагында болобу же болбосо кандай тармак, ошо айрыкча соода тармагында ижара, аренда көп кызмат көрсөтөт. Ижара ээси ошол ижарага өзүнүн имаратын берип атканда кымбатыраак берип алсам дейт да, бул дагы инсан. Кымбатыраак берип алсам, көбүрөөк пайда көрүп калсам дейт. Эми албетте ким болбосун көбүрөөк пайда көрөбүз дейт. Анан кошунасы, мисалга, кошунасы ошол экөөнүн имараты бирдей, квадрат метр аянты бирдей болуп туруп, бирок кымбатыраак берип, бирөө арзаныраак болуп калган болсо, аны коңшусу көрөт дагы, мен да кымбатыраак берем дейт. Анысын көрүп, дагы бирөө кымбатыраак берем дейт. Ошол эле кайсы тармак болбосун, мал базар болобу, унаа базар болобу, кыймылсыз мүлк болобу, кымбатыраак сатабыз дейбиз. Баарыбыз эле кымбатыраак сатабыз, көбүрөөк пайда көрөбүз деген ушундай эмоция менен, ой, пикир менен, максат менен пайда көрүү да. Себеби Кыргызстанда башка бир пайда көрө турган нерсе аз. Аз. Көбүрөөк пайда көрөбүз деген бул биздин жөн эле байып эле жатып калыш эмес. Биздин инсандардын инстинкт самосохранения, орусча айтканда, көбүрөөк бир байлык топтоп койсок, эртеңки күн кыйналбай турган болойлу деген ой менен. Бул жаман эмес, жакшы. Мамлекет ошол биздин карапайым калк ошондой ойго барбаш үчүн мүмкүн болушунча гарант безопасности, социальный гарант ошол тармагын жакшылап карашып берсе, өздөштүрүп бир нукка салып берсе, биздин эл эле Кудайга шүгүр жакшы, көңүл ток, мындай ыймандуу, сонун бир кыргыздардан үлгү ала турган элдер көп негизи. Эми ал башка улуттарды мен бизден төмөн дегим келбейт. Негизи биздин жакшы сапаттарыбыз көп. Кудайга шүгүр, альхамдулилля. Бизде мындай салыштырып көрсөм, айтпасам эле билебиз да, бизде кайсы жакшы мүнөздөрүбүз бар экен. Эми мамлекет эгер жумуш орундарын көп кылып берсе, айлыктар жетиштүү деңгээлде төлөп бере турган болсо, менин оюм, завод, фабрикалар көп иштегени жумушчу керек болуп калып, ушундай деңгээлге жетип калсак, айлык жетиштүү, айыл чарбабыз деле бир түрлүү азык түлүктөрдү өзүбүз өстүрүп аткан болсок, напс ток болот, көңүл ток болот. Анан
кымбатыраак сатып алайын деген ой да кетип окшойт. Баягы коррупция кылып туруп, коррупция баягы взятка бул өтө кооптуу нерсе. Ошо коррупционер деле алып атып кокус эртең мени кармалып калса кандай болуп калат деп коркуп үркүп ошо немени сыналса керек. Мисалы баарыбызга белгилүү болгон гаилер деле айтайлы, гаилер деле коркуп үркүп берип атканда секирип элейин деп чочугандар бар. Рисковать этип алышат, эптеп септеп. Эми ошол нерсени менин оюмча баягындай сен алба, жебе, сен кымбат сатпа деп туруп неме кылгандан жыйынтык чыкпайт, туугандар. Такыр жыйынтык чыкпайт. Мамлекет өзү конкреттүү түрдө ушул багытта иш жүргүзүш керек. Жумуш орундарын, завод, фабрикаларды жайнатып салыш керек. Айыл чарбасына жаңы реформалар кылыш керек. Ансыз биз ошол кымбатчылыктан башыбыз чыкпайт. Мүмкүн болсо бири-бирибизге кымбатыраак саткан аракет кылабыз. Тилекке каршы биздин инсандардын арасынан көптөгөн мошенниктер да чыгып кетет. Кымбатчылыктын айынан көптөгөн биздин жарандар банкка карызга белчесине мойнуна чейин батып калат. Ошол нерселерди мен ойлоп атам, туугандар. Ошол жаңы механизмдерди ойлоп, биздин өлкө жетекчилерге, депутаттарыбызга мындай кылсак жакшы болот эле деп кат жөнөтүп, же болбосо YouTube'дан тартып көрсөтүп, ал жаман эле десе, ал акмак болчу, бул ит эле десе, ал иттен хуже эле деп туруп бир түрдүү комментарийлер жазабыз да, андан көрө баягы жакшы өнүгүш үчүн бири-бирибизге баягы конкреттүү түрдө урмат сый менен мамиле жасасак, туугандар. Кыргызстанды канткенде ошол бул азыр чынын айтканда кыргыз эли мындай көнүп калган кризиске биз дагы эле кризисте жашайбыз. Мамлекетибиз кризисте, экономический кризис, кете элек эч жака экономический кризис. Экономический кризис качан биздин айыл чарба менен өндүрүш өнөр жай тармагы конкреттүү түрдө иштеп калганда гана биздин жарандар чет мамлекетке барып туруп иштеп, ал жактан каражатты алып келбей Кыргызстандан тапкан каражатка жетишсек, ошондо биз экономический кризистен чыккан болобуз. Азыр бизге орусча айтканда мыльный пузырь. Bir gün болсо bir gün жарылат. Мына Россияда деле көрүп атабыз. Биздин мекендештерди кандайдыр бир мыйзамдар татаалдашып койду. Эми Кудайга шүгүр, биздин кыргызстандыктарга да жакшы мамилеси. Көрүп атабыз да. Мыйзамдар катаалдашып койсо, бир эле Россияны айтпайм, башка Америка, Европа, Корея бүт мамлекеттерде мигранттарга тыюу салып же болбосо бир чектөөлөрдү киргизип койсо, бул мыльный пузырь bir gün жарылат дагы, эмне болот? Биздин ошол жакта келип аткан бир эле каражат эмес, каражат эле токтопой калат. Ал жактан биздин мекендештер масса келип калса, Кыргызстанда азык-түлүк өзүбүз өстүрбөй атабыз. Ачыгын конкретно айтыш керек. Керек болсо, картошка Кытайдан келип атат, Кыргызстандан өстүрүп өндүрө алабыз. Сәбизибиз дагы коңшу өлкөлөрдөн келип атат. Жүзү мынтип карап көргөндө Кыргызстанда өзүнөн өстүрүп, өндүрүп чыга турган нерселерди биз таптакыр көңүл бурбай койдук. Ачык эле. Будай өспөйбү? Өсөт. Күн карамы өспөйбү? Өсөт. Мындай карап көргөндө Кыргызстанда өндүрүп өстүрө турган көптөгөн нерселерге биз көңүл бурбай эле тилекке каршы ушул Аскар Акаевдин ошол туура эмес реформа саясатынын айынан бүгүнкү күнгө чейин биздин мамлекетибиз жакшы ийгиликтерге жетишпей келип атат. Себеп завод, фабрика, өндүрүш өнөр жай тармагын бүт божон талкалап жок кылган. Айыл чарбасын реформа кылмыш болуп, жоопкерчиликтен качып туруп, элге таратып жүрүп, элдин оозун баскан. Эл бизди бак десе, өзүңдү өзүң бак деген бир чала сабат саясатты киргизип, жоопкерчиликтен качып, аласы келгенсип Кыргызстанды тыштап да качып кетти. Эми мындай карап көрсөң, да рахмат биздин кыргыз элге, терең ыраазычылык билдирем. Канчалык кыйынчылык болбосун, мына ковидти көрдүк. Элдин башы биригип, Аллага шүгүр, кыргыз экенибизге биз сыймыктансак болот. Мына 3 жаш бала ооруду, канчалаган акчалар топтоп берди. Бул ар бир элде жок бул. Биз сыймыктансак болот. Биз ушундай күчтүү элбиз. Бизге бар болгону көңүл токтук керек. Бизге бир багыт керек. Конкреттүү түрдө багыт болсо, биздин ата бабаларыбыз Евразия континентин, биз эки өлкөнү эмес, бир континент эмес, Азия эле, жок, бир эле Европа эмес, Евроазия, эки материк же болбосо эки континенттин башын бириктирген улуу элдин урпактары болобуз. Анан бүгүн кичинераак жерде аз сандуу эле болуп калдык. Тилибиз, биздин мына тилибиз, биз түрк тили деп коебуз, же болбосо бир нерсе деп коебуз, жок.
Кыргыз тили байыркы тил. Биздин заманга чейин 2201-жылы Кытайдын тарыхчысы, летописи Цымасян кыргыздар жөнүндө жазган деп көпчүлүгүбүз сүйүнөбүз. Биз жөнүндө илгери эле жазып болгон экен деп. Азыркы жаңы тарыхый булактардын маалыматы боюнча биздин тарыхыбыз андан да илгерки экен. Түрк тилдүү элдердин таза тили бул кыргыз тили деп эсептейм. Эми башка биздин түрк тилдүү боордоштордун ачуусуна тийип, же болбосо аларды кемсинтүү максатында айткан жокмун, туугандар. Мен буну биздин ата бабаларыбыз бизге тилди мурас кылып кеткен экен, маданиятыбызды мурас кылып кеткен экен. Өтө бай, күчтүү тарыхыбызды мурас кылып кеткен экен. Анан биз бүгүнкү күндө мындай бир кичинекей калпчылыкты жеңе албасак, бизге уят. Ошон үчүн ошол калпчылыкты жеңе турган конкреттүү түрдө бир механизмдерди ойлоп чыгарышыбыз керек. Анан бир кызык жери, биз ачуубуз жеңибиз келсе эле кетсин деп эле чуркап алып эле кетирип кууп кетип жүрөбүз. Жок, андан көрө мен ойлоп атам, кетсин кылбай эле мүмкүн болушунча баягындай бир жолдорун карап, Кудай кааласа, иншаллах ушул жакшы нукка чубалсак, ийгиликтерди багындырабыз. Бизде шыгыбыз бар, ийгиликтерге жете турган. Бар болгону ошол шыкты ишке ашырышыбыз керек. Жок эле дегенде эң жөнөкөй эле азыр бизде азык-түлүк каапчылыгы болуп атат, кымбатчылык болуп атат, инфляция. Буну жок дегенде ар бир жаран, жер үйдө жашаган жаран өзүнүн кичинекей бакчасына картошка, пияз, сабиз, капуста ошол эмнени өстүрө алса, жок дегенде ошол айыл жергесинде жашаган инсан жок дегенде ошол бир позициясын азык-түлүгүн өзү коопсуздугун ала алат. Айдоо жерине зерикпей, будай эмне керек? Негизги азык кыргыз нанды, будай азыгын жакшы жейт. Беш бармак кылабыз, нан кылабыз, боорсок дээрлик биз үчүн айрымда тамашалап коебуз, биз нанды нан менен эле жей беребиз депчи. Ошол сыяктуу наныбыз толо бүтүн болсун наныбыз. Ушул азык-түлүктү сырт жактан айласыз мына банан, мандариндер келсе, аны сатып алыш керек. Анан Кыргызстанда өстүрүп өндүрө турган азык-түлүк болсо, өзүбүз жок эле дегенде мамлекет кылып бергенсе да, өзүнүн айдоо жерибизге, өзүнүн ошол үйүбүздү корообуздагы бакчага өстүрүп алсак, жок дегенде өзүнүн курсагыбыз жакшыраак таза азыкка бай болот. Каражатыбыз чет жака чыгып кетпейт. Эми мен кийинки чыгарылышта Алла таалабыз насип этсе, ошол менде дагы бир ой пикирлер бар. Канткенде бир ушул калчылыктан чыгып кетсек болот деген бир сунуштар болуп калат. Кудай кааласа, насип этсе, Алла таалабыз буйруса, кийинки чыгарылышта да ошол багытта маектешебиз. Көңүл бурганыңарга рахмат. Анан жаккан болсо баш бармакты басасыңар. Ой пикириңерди ошол жаза турган баракчасы бар, комментарий. Ошол жака ой пикириңерди дагы түшүрүп койсоңор, бул негизи ошол көпчүлүк көргөнгө түрткү келет экен. Assalomu alaykum tug'anlar.